Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда га карабай, га карабастан мүчөлөрү менен таанышып алалы. Га карабай, га карабастан мүчөсү карама-каршы багыныңкы сүйлөмдүн мүчөлөрү. Анда эмесе балдар, га карабай, га карабастан мүчөлөрү кандай колдонулат? Буга көңүл буруп көрөлү. Балдар, бул жерден силер эмнени көрүп турасыңар? Кандай учурду көрүүгө болот? Анда эмесе, мыкты ишкер болуу үчүн коркунучка карабай акча арстандын оозунда болсо да алып ишин жүргүзүү керек. Демек, мында балдар, бир ишкер мыкты болуш үчүн ал эч бир коркунучка карабастан, кандай коркунуч болсо да акчаны алып, өзүнө керектүү акчаны алып, ишин жүргүзүүнү улантышы керек деп айтып жатат балдар. Демек, бул жерде га карабай, га карабастан мүчөлөрү кайсы бир кыймыл-аракеттин, иш-аракеттин жүрүшүнө тоскоол болгон шартты түшүндүрөт. Демек, балдар, бул жерде шарт жана жыйынтык эки башка бири-бирине карама-каршы болуп калат. Анда эмесе балдар, га карабай же га карабастан мүчөлөрүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл буралы. Га карабай же карабастан мүчөсү улана турган сөз үндүү же жумшак үнсүз менен бүтсө, га карабай, га карабастан болуп уланат, же ге карабай, ге карабастан болуп уланышы мүмкүн. Же го карабай, го карабастан жана гө карабай, гө карабастан деген варианттары менен уланышы мүмкүн. Эгерде га карабай мүчөсү улана турган сөз каткалаң тыбыш менен аяктаса, анда ал өзгөрүүгө учурайт. Мисалы, ка карабай, ка карабастан же ке карабай, ке карабастан, ко карабай, ко карабастан же кө карабай, кө карабастан болуп өзгөрүүгө дуушар болот. Эскертүү: га карабай мүчөсү же га карабастан мүчөсү таандык мүчөлөрдөн кийин келсе, анда ал ма, ңа, на болуп, мисалы, ма карабай, ңа карабай же на карабай болуп өзгөрөт. Айталы, таандык мүчөлөр биринчи, менин биринчи жактын, менин балам болсо, менин балама карабай. Сенин балаң болсо, сенин балаңа карабай. Же анын баласы болсо, анда анын баласына карабай болуп өзгөрөт. Га карабай же га карабастан мүчөлөрүнүн жасалышы жана колдонулушу. Жасалышы: га карабай мүчөсү атооч сөздөргө уланат. Мисалы, абалга карабай, ишке карабай, сууга карабай. Колдонулушуна
көңүл буруп көрөлү. Га карабай же га карабастан мүчөлөрү сүйлөмдө кайсы бир иш-аракеттин жасалышына шарттардын карама-каршы келгенин билдирет. Мисалы: адыл суукка карабай сыртта жүрдү. Бул жерде сыртта суук болгон учурда адамдар ичкери киришет. Бул адаттагы, башкача айтканда, кадимки жүрүм-турум. Суук болгондо ичкери кирүү. Ал эми бул жерде сүйлөмдө адыл суукка же ага карабай сыртта жүрдү. Демек, бул көрүнүш адаттан тыш, башкача айтканда, күтүлбөгөн жүрүм-турум. Демек, бул жерде га карабай, га карабастан мүчөлөрү сүйлөмдөгү шарттын карама-каршылыгын билдирет. Га карабай, га карабастан мүчөлөрүнө мисал. Бул жерде Аскар суудагы толкунга карабай кайра жөнөдү. Адатта толкунду көргөндө токтоп калышы керек эле. Бирок Аскар толкунга карабай кайра жөнөдү. Ге карабай же ге карабастан мүчөлөрүнө мисал. Айрым учурда айдоочулар шашкан учурда эрежеге карабай да айдап жиберишет. Эреже боюнча кызыл машине көк машинеге абдан жакын турат жана анын аркасында. Бул жерден аны айланып өтүүгө мүмкүн эмес. Бирок кызыл машиненин айдоочусу шашып жаткандыктан эрежеге карабай аны айланып өтүүгө аракет кылып жатат. Гө карабай же гө карабастан мүчөлөрүнө бир мисал. Бул жерде 30 жыл чогуу жашап, бирге өткөргөн өмүргө карабай пикир келишпестигибиз уланууда деп ойлонуп жатат бул айым. Бул жерде бул айым менен бул мырза 30 жыл чогуу жашашкан. Алардын көп нерсеси чогуу болушу керек эле. Бирок бул 30 жылдык өмүргө карабай пикир келишпестик дагы деле бар дегенди билдирип жатат. Ка карабай, ка карабастан мүчөлөрүнө мисал. Га карабай мүчөсү каткалаң тыбыштардан кийин ка болуп өзгөрөт. Мисалы: эшиктеги суукка карабай бал муздак жегенди жакшы көрөм. Адатта эшикте суук болгон учурда же суук мезгилде эч ким бал муздак жегиси келбейт. Бирок бул жигит суукка карабай бал муздак жегенди жакшы көрөт экен. Суук каткалаң үнсүз, ошондуктан ка болуп өзгөрдү. На карабай, на карабастан мүчөлөрүнө мисал. Бул жерде га карабай мүчөсү таандык мүчөлөрдөн кийин на болуп өзгөрөрүн унутпагыла. Мисалы: бул сүрөттө көтөргөн отундун оорундугуна карабастан балдардын маанайы ачык экен.
Ордугу. У таандык мүчө. Таандык мүчөдөн кийин на болуп өзгөрүүгө учураган га мүчөсү. Демек балдар, бул жерде мааниси балдар көтөргөн отундары үчүн маанайы түшүк болушу керек эле. Бирок бул жерде балдардын маанайы ачык экен. Не карабай, карабастан мүчөлөрүнө мисал. Асан бул акча анын акыркы акчасы экенине карабай оюнду улантты. Демек, бул жердеги Асан акыркы акчаларын көргөндө негизинен оюнду токтотуу керек эле, бирок ага карабай оюнду улантты. Ма карабай, ма карабастан мүчөлөрүнө мисал. Га карабай мүчөсү таандык биринчи жактын таандык мүчөсүнөн кийин ма карабай болуп өзгөрөт. Мисалы, бул фирманын бухгалтериясын тыкыр текшерип чыкканыма карабастан эч бир ката таба албадым, дейт бул жигит. Бул жигит текшерүүчү. Ал фирманын кайсы бир катасын таап чыгуу үчүн келген. Бирок канчалык тыкыр текшерип чыкса да, ал эч ката таба албаганын көрүүгө болот. Анда эмесе, га карабай же га карабастан мүчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Дагы бир жолу га карабай, га карабастан мүчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Балдар, үчүнчү га карабай, га карабастан мүчөлөрүн катыштырып өз алдынча сүйлөм түзгүлө. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.